Kolda çürüyoruz. Onga burlarız. Soldu göster çırkabı çayık. Мектептин подвалында бир кичинекей комнаталар болчу, азыркыда шарт эмес, баягы илгерки сайыстын убагында ошол жерде машыгып, ошол убакта машыгып күрөшүп жүрүп, ошол кийин институтка тапшырып, ошол окуйда окуу бүтүрүп, анан кийин келип иштеп калдым ошол жерге. Ушу 8 жыл аралык айтканы менен ас болгону менен биз үчүн көп эле мээнет кетти. Ушул жерден кадеттер арасында Азиянын чемпиону чыкты бир бала. Кече жакында ошол жерден дагы бир бала кетти, ал ушул жерден машыгып баштап, анан шаарга кеткен. Ал жактан быйыл ушу кадеттерден ала чемпион сделал Астанадан. Бул мурда заводтун жанагындай үй болгон экен, анан бузулуп баратканда ушул экинчи этаж калганда бул жерди алышып, бул жерден Бигалиев, Талас, Канат деген балдар ушул жерге балдарга бир машыга турган жай кылып беребиз, ушул жерде алып анан өздөрү оңдоп иштеп, ремонт кылып баары жолун коюп, ушул балдарды киргиздиктер ушул жага. Ошолордун чоң жардамы ушул бизге. Бардык эле шарт бардай да, бүт шарт түзүп атышат. Бул жерде Талгат деген бала бар өзү. Ушул биздин эмне жетпесе ошонун баарын алып келип берет. Бизге мындай иштеп эле ушул балдарды жакшылап тарбиялаш керек. Биздин максат, биринчи максат ошол. Калган жетиштүү эле баары. Эми айылдагы жакшы залдардын бири тренажерлорду биринчи Кудай тааланын жардамы менен Талас, Канат денем үчөөбүз былтыр сатып алдык ошо өзгөрүштүн жаштар үчүн деп. Эми жалаң эле күрөш эмес, бирке балдарга физически дагы ушундай тренажерлор керек экен. Ошо балдардын келечеги үчүн сатып алдык. Айыл жергеди шаарга салыштырмалык сали кыйынчыраак болот экен, бираз ата эне менен байланыш, жашоо шарты ошолор таш калган. Балдарды көп ата энелер пайдаланат, анан машыгууга сали бираз азыраак балдарды бөлүп, убактын азыраак бөлөт. Анан бирок биз аракет кылып ошо ата эне менен тил табышып, ошолорго айтып түшүндүрүп, аркылуу балдарды алып келебиз ушул жака. Жыйынтыктар жакшы эле. Бизде 2 тренер иштеп атат азыр. Быйыл да 1 тренер алдык. Ошо Мүз агайыбыз жакшы иштеп берип атат азыр биз. Өзгөрүштүн жаштары үчүн. Ушуна Канат инибизде чемпиондор чыгарганга аракет кылып атабыз. Канат өзү дагы келген сайын жардам берип атат. Балдарыбызга акыл назатын айтып, 2-класстан, 3-класстан келе баштайт. Анан ошон үчүн машыгып жүрүп жанагындай бир өздөрү эле таланттуу, кызыккан балдар калып калат. Анан 9-класс бүткөндөн мектеп бүтүп анан шаарга көптөр кетип калышат. Ошон үчүн кийинки чоң балдарга айылда шарт жогорак же окуу жайга кийинкисин пландагы ошо башка жактарга кетишип калат. Балдарды алып жүрөбүз 7-класска чейин. Анан ошого чейин жакшы результаттарды берип атат. Анан кийин жанагы Бишкектеги жанагы спорт интернатына өткөнгө аракет кылабыз. Ошол жактан дагы жакшыраак машыгып кийинкисинде жакшы болот деп көп балдар ошол жака умтулат. Школдо спорт комитеттер жагынан ушу областын деңгээлине чейин жардам беришет. Чоңураак болгондо Бишкек баргандан ата энелер өздөрү шартына жараша балдарды жиберет. Айыл жеринде эле жумуш жок. Балдарды көп балалуу үй бүлөлөр бар. Балдарды окутуш керек, кийинтиш керек. Ушундай жака барганда сал кыйынчылыктар болот. Биздин айыл өкмөт бар, өзгөрү эле айыл өкмөтү деген. Ушул айыл өкмөттөн биздин жакшы депутаттарыбыз бар. Ошолор атайын ушу жылда бюджеттен ушу спортко деп, күрөшкө деп бизге бир суммада акчаны бөлүп коюшат. Ошол аркылуу ошол керек болгонду алып пайдаланып турабыз. Андан тышкары ошол Канат, Талас деген инилерибиз бар, ушул залдын негиздеген балдар. Алар ушу Бишкекке барып калса колдоо көрсөтүп, балдардын жатаканасына, тамак ашына, башка нерселерине аябай колдоо көрсөтүп жардам беришет.
футбольный мини поле янындагы ошо жерге да ойношот. Эне аталар деле ыраазы болуш керек. Колдон келген жардамыбызды кылып атабыз. Эми бардыгы келип Кудайдан экен. Кудай колдосо бардык жакшылык нерселер дагы болот деген ойдобуз. Мен өзү Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында жашайм. Атамдын аты Рахим, апамдын аты Мөөркан. 6-класспын, 12 жаштамын. Атам менен апам ошого түрткү болуп жиберген мени катышадыңбы деп. Анан өзүм ошого кызыгып, мен дагы жана Канат Бейгалиев, Акжол Махмутовдордой болуп, чоң күрөшчү болгум келет. Баштан бери кылайын. Дагы катыраак болуш керек, дагы катыраак болуш керек, өйдөрөөк. Мен жамбашты оңго солго периодтор жаза бергиле. Чоң аталары, акелери бардык ушул спортко, кыргыз күрөштөрүндө, айылдын ичиндеги күрөштөрдө көп соревнованияларга катышкан чоң аталар бар. Мына ошонун таасири болду, баланын өзүнүн идиреги дагы ошол спортко болгон кызыгуубуз да ушунчалык күчтүү болду. Анан биз ушул балага шарт түзүп күрөшүп калганына абдан сүйүнүп атырк да. Мен тренерим бар эле Камбар агай деген. Ошол агайга да барам деп кичинекейинен эле киргизиңизчи тигүү деп багадан аракетчил болчу да. Камбар агайым бар эле, ошо Камбар агайыма сүйлөшүп грамоталык кайтыш болуп кетти да. Анан ошо агайга сүйлөшүп киргизип койдук 1-классында эле. Анан кийин Мүз агайга бердик. Анан ушу Мүз агай көп ийгиликтерге жетиштирип атты да. Бул 1-классында жана улуттук күрөшкө катышып жүргөн экен. Андан кийин мен бул жака келгенден 1 жылдан кийин анан келип баштады. Ошондон бери ушул жерде жүрөт. Ушул каякта церемония болсо, каякта неме болсо өзү айтып, укканын айтып келип, барып келели деп аябай аракети жакшы. Агайым мага көп нерсени үйрөттү. Агайыма келгенден бери мен көптөгөн ийгиликтерге жетишип, көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Колду кайчылаштырып, оңго солго тийгизесиз. Мына кет. Кийин машыгуунун убагында ушул балдар азыраак кылса бул көбүрөөк кылып жасаага аракет кылат. Анан машыгуу бүткөндөн кийин балдар кийингенде бул калып бери кандай болду, тигин жери кандай кылабыз деп бирдекелерди сурап, ушул жерде өзүнчө дагы бир 15 мүнөт, 20 мүнөт убактысын бөлөт. Агайым мага өзүнүн кичинекей баласындай көрөт. Көп нерсени үйрөтүп, бияка алып барып, тияка алып барып, тренировканы кыл, калтырбай кел, күнүнө ажымена кыл. Приемдорду мен кете туура эмес жазып алам да күрөшкө атканда ошолорду туура үйрөтөт. Рахмет. Өзүн жасайт, Жакшы. Областта жылда бир 6-7 мелдешет ошонун 6-оонда делен 7-оонда тең бир биринчи, экинчиден алат. Биринчи, экинчи эмес, ташы барган жеринен ушул байгер орундан алып жүрөт. Апасы да абадан дайындайт. Бир жака барам десе, кээде 2-3 күндөп жатып калат барган жактарына. Аларга кой деп жумурткасын бышырып берет, тиги буларын дайындап, кийим кечесин дайындап берет.
Өзүм эң биринчи жолу Бакай Ата районуна баргам. Бакай Ата районунда 27 килограммга күрөшкөм. 27 килограммда көптөгөн чемпион балдар бар экен. Аларды жеңип, биринчи медалды камсыздап келгем. Призовый место алса, келатып эле агайынан суранып түшүп калат, чоңоталарын кыдырып, анан үйгө барат. Кантип сүймөнчүлүк болбоду? Сүймөнчүлүк болот да. Анан бизге келип көрсөтүп, мына мен утуп келдим, биринчини алдым деп келип калат. Кээ бир убактарда экинчини алып калганда сал капалуу болуп калат. Экинчини алып калдым деп. Анан ой, дагы утасың сен, айлы какта эле сен алы жашсың да айлы. Аракет кылсаң биринчиден өтөсүң, утасың, чемпион болосуң деп жакшынакай сөздөрдү айтып, бетинен анан жөнөтүп коебуз. Önce şu oyun maksatı şu güreşte bunu. Bugün bolbay kaptın, yok bolot. Agaydan surayım, agayga çalayınca telefon yok olsa bir yerden surap. Dalbastır öz hareket kılıp çalat da şu. Keçine gelir, bizge jardam berет. Anan keçine sabagын okuydu. Жетишкендиги жакшы. Көңүл. Балдарга жакшы мамилелери. Кээде агайынан суранып, кыргыз күрөштө эле күрөшө берейинчи дейби деп, кыргыз күрөшкө да кичине күрөш кылат. Мына өзү негизи классик күрөшөт. Каракол деген айылда ошол жерде бир жылда чоң турнир өтөт, ушул эл аралык турнир. Казакстандан, биягы Ош, Кыргызстандын баары чогулган жерде. Ошол жерден эң алгачкы спорттун чоң ийгилигин ошол жерден башташат да балдар. Ошол жерден өткөн балдар жанагы мисалы Арсендер ошол турнирден өскөн өзү. Бул бала да ошол жерге барып, экинчи, үчүнчү байгелүү орундарда ээлеп жүрөт. Бир-эки жолу жеңилип келди, анан капалуу келди. Мени чоң балдарга салып койду эле, мен жеңе албай калдым деп. Анан айттым, эми сен өзүң теңдүүлөрдөн жеңип атсың, анан чоң балдар болсо эчтеке болбойт, бердем элдешип атсың, анан чоң элдештерден жеңсең болду да балам, ага капа болбо деп көңүлүң көтөрөбүз. Агайым мага күрөшүп атканда акыл айтат. Мен тигини жазаганда туруштук бер, жамаш жаза келгенде деп, качерка жаза деп үйрөтөт. Ошолорду жазаганга аракет кылам. Анан аткара албагаларын айтат, мен муну жазай албай калдым. Бери мындай болуп калды, берди туура эмес болуп калды деп айтат өзү. Алмак, салмак оң жакка, сол жакка жазабыз. Тренерим бул төзү көрүнгөн эң жакшы балдардын бири. Биздин өзүбүздүн колубуздан чоңойгон. Бул баланын эмгеги зор. Адам мээнеткеч. Балдарды жакшы тарбиялайт, жакшы неметет, үйрөтөт да. Тайтамдар мисалы үчүн кеде акча жетпей калганда берет каражат күрөшкө барарда. Кеде 6-чы күнү базар күнү барып, ошол жака жардам берип келем. Тайтамдардын аттарын сугарышып, барып беделерге аркандап. Үйдөгү тирликтердин бардыгына способный. Фасолго барат, картошка чабат, жүгөрү чабат. Айтор күн жок. Адан элпек жумушкада бышык. Карындашымды карайм, чоң жумуштарды кылышам.
отун жыйнашам, отун жарышам. Дем алыш күндөрү мен ата энеме жардам берем. Ноя жулуу өзүбүздүн жерибизде жулушканга, сабашканга чыкканга, эртең менен саат 6-дан 12-ге чейин иштейбиз. Ата энеме жардам бериш үчүн чыккым келет аяка. 400 сом ал акчаны ата энеме берем окуп аташка. Ата энем бир туугандарым мен үчүн байлык, эч нерседен жеткиз. Туугандарымды, чоң энем, чоң атам, тайтам, тайнемдерди бүттүгүн жакшы көрөм мен. Мен аларга чоңойгоно жардам берип, тайтамдарды кыйкыртпай, балыкты кеде-кеде кармайм. Атам кеде-кеде баратканда ээрчи болом мен да. Атам мени алып барыңызчы деп. Балык кармаганды мага атам үйрөткөн. Мага балык кармаган жагат. Чыкса экен элдин балдарындай болуп, атак даңкы чыгып, бир ушундай даңктуу бала болсо экен деген оюбуз. Атты менин да балдарыма бирөө чыкса экен деп эмне кылчу. Анем тилекке каршы ушу неберем чыгып калды. Ошо чоң аталардын, акелердин жолун жолдоп, анан келечегибиз, үмүтүбүз чоң. Спорт школага да берели деп аракет кылып атабыз. Буюрса, ушу балам өзүнүн ниети ак, школага барам деп азырдан эле тирешип, окуп, ошо аракет кылып. Окуй аласың эмес, окуй алам апа, артан да аракет кылам деп өзүн эметип атам. Буюрса келечеги алды да. Кудайым бирди ошо спорт школго барса анан нары көзсө дагы немелери жетишет деп ойлойбуз. Кудай буюрса 6-классты бүтүп, 7-классты бүткөндөн кийин шаардагы спорт школ мектебине баргым келет. Чоң-чоң күрөштөргө алып барат аяктан. Ошол жака барып, чоңойгондо өзгөрүштөн чыгып атпайбы? Канат Бегалиев, Эрзан Аралиевтер. Ошолордой болуп, көп нерселерди утуп, ата энемди уят кылбай, агайымды уят кылбай, элге таанымал болгум келет жана Кыргызстандын намысын коргогум келет. Ата энем айтат, армияга бар, чоңойгондо бар, аяктан көп нерсени үйрөтөт дейт. Кандай машыкканды, мынтык атканды, чек араны коргогонду. Армияга чыныгы жигиттер барыш керек. Аяка барбай койсо болбойт. Армияны бүткөндөн кийин мен өзүм чоңойгондо милиционер болгум келет. Чоң кишилер арайчы болуп, мас болуп, ар бир жерди сүзүп, авария болуп атпайбы? Ошолорду эме кылгым келет. Азайткым келет.